Сиздер үчүн өзгөчө конокто чакырганбыз. Дал ушул кыргыз күлкү тармагында алтын тамырларынын бири десек болот. Кыргыз элинин сүймөнчүгү Талант Анарбаев Кудул агабыз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Биринчиден уктап калыппыз. Өзү ушундай го. Күн сайын эртең менен 7-де турат элек. Жол аябай пробка. Эли журтубузга ушул дайыма жылмайып жүрүүнү каалайм. Эфириңерди негедир бизде 70 канал тартпайт да, шаарда турупчу. Болбосо жөнөкөй эле антенна. 70 каналдын дагы бир мындай поклонниктерибиз биз десек да болот. Аябай мындай жакшы нерселерди чагылдырып жүргөн. Азыр көрө элекмин көптөн беричи. Жакшысыңарбы? Жакшы, жакшыбыз. Жол тыгын деп калдыңыз, кечип калдым деп калдыңыз. Маанайыңыз бузулган жокпу? Жок, бузулган жок. Просто убагында мен мындай принципиальный деп коет го. Убакытка өтө такмын да. Аны өзүм кечип калдым, 10 мүнөт кечип калдым, бирок келсем конок бар экен жакшы. Ооба. Анан акыркы жаңылыктарыңыз жөнүндө баштайлычы. Маегибизде кандай жүрөсүз, кайда жүрөсүз дегендей. Кандай жаңылыктарыңыз бар элге? Чыгармачылыкка катуу кириштим деп мындай айта албайм, бирок аракет кылып атам. Өзү ошондой экен да, мен пикке чыктым деген болсо эле бышты деп атпайбы чыгармачылыктачы. Жетебиз, аракет кылып келе жатабыз. Канча жылдан бери элечи, бирок ортодо эс алуу болду. Мына тыныгуу болду, 10 жылдайчы. Бирок мен мындай бир сүйүндүргөн жерде 10 жыл сахнага чыкпасам дагы эл келип, колдоп, кубаттаган мен аябай таң калдым. Мындай орусча айтканда шок болдум да. Бирок мен аябай мындай ырчыларды, кудулар көрүп жүрөм да, анан жакшы болбогонун көрүп, ушундай эле болсо керек дедим. Бирок эл мына шаарда, айрыкча Борбордо жакшы колдоп келип беришти. Анан азыр Вайн деп коюшат экен, мурда биз тамаша эле дейт элек, жөн элечи. Орусча прикол деп коет элек, ошодон токтотпой бир элге бир позитив тартуулайын деп атабыз. Аны кантип ойлоп табасыңар дейт. Эми буну атайын жатып алып, мынтип деп ойлонбойсуң да. Бул ушул убакта эле бир тамаша тартайын десек, артынан бир 10 жаңы идеялар келет да. Ошолор тартып атабыз. Буюрса элге бир колуңан эмне келет да, кандай жакшылык келет. Ошону жасаш да максат. Анан бир тарыхта калайын же ушул менен бир жылдыз болуп кетейин деген эле ой жок. Убагында эми жакшы нерселер болду, мындай аншлаг концерттерди аябай көп өткөрдүм. Мындай айтканда 15 жылдай катуу эле концерт койдук. Барган жерде эшиктер сынып кетет болчу. Эми азыр эл телефон менен убара болуп калды да. Өтө чоң оору болуп калды. Ошого кичине эмгек кыла берсек эл баалайт деп мен ишенем да, буюрса. Акыркы жаңылык ушу концерт бердим жакында. Бирок концерт десе мен баягындай элдер эстрада баягындай деп ойлоп калат деп жөн эле напсы менен шайтан күлдүрүп табат айтам деп эле концерт деп жазбадым да. Эми кече деп койсок да болот. Бирок бир дагы эстрада болбоду. Аккордеон менен болуп атты. Эми бул кудулдар эстрадага кирет да. Анан жаңы форматта аракет кылдым да. 100% сонун болду деп айта албайм, бирок эл өзү таразалап, как раз 15 февралда немеден берет, улуттук каналданчы. Анан кечинде 11:30. Анан буюрса YouTube каналдан көрүп, эми ушул менде мындай ой болду да, максатчы. Эми күлдүрүү эле ушинтип эле жүргөндө эмне? Мисалы кудулар бүгүн көрүп туруп, эртең унутуп калып атат да. Тамашоо мына ким деген бар? Стендап. Бүгүн көрөт, 2 сааттан эсен чыгарып коет. Ал актуалдуулугун жоготот, кызыксыз болуп калат. Мында бир мен кыйындыгыман эмес, жараткандын бир ошо берген бир белеги да. Мен өзүм да ичимен кыжалаттым элем да. Эптеп ушинтип күлдүрүп, мурда аял болуп чыкчу элем, аял өзүндөй болуп калат элем. Көпкүрөктөн бери жасап алып, раматлык тайнем окшоп калат элем. Жоолуктарды салып алып укмуш, галоштан бери кийет элем да. Анан эл аябай мындай 2012 чейин кийдим, анан кийин мындай угуп калдым динденчи, болбойт депчи. Анан болду, кийбейм деп өзүмө сөз бердим. Мына 2012-жылы токтотком. Азыр кээде мындай болуп калат да. Ушунун ордуна мен болсом депчи. Мен үннөн бери турайм да мисалгачы, бирок кийбей эле коеюн деп атам ошо. Образ деп анан ушул фондко сакталып калды эң жакшы жери КТРге. Алла Таала канча өмүр берип, өзү өтүп кеткен болсо ушул сакталып
небере чеберелерибиз кыбыраларыбыз көрүп мен чоң атамдын атасы ушундай куудул болуп ушинтип динге ыйманга чакырып ушундай койгон экен десе мен үчүн бир жакшы бир сыймык анан соо барып турат деп ойлойм өзүм ой жүгүртөм дачы ошондой максат менен койдум баягы ниетке жараша экен да максат кандай болсо ошондой беркиндей азыр куудулдардай күлдүрөм десем күн сайын жаңы сатира чыгарып ай сайын койсо болот да мындай хадистерден алып азыр өтө көп экен сатира мен мындай айтканда булагын таап алдым да кичине изденип анан сөзсүз эле күлүш эмес максат айтайын деген ой болуп максат болуп элдер мындай жылмайып эле туура айт да деп койсо ооба куудулдар ойготуш керекпи же күлдүрүш керекпи деген дагы суроо бар бул азыр бизде ушундай кээде мен мына комментарийлерди окуп калам да атайын отуруп алып окубайм эми ар бирин комментарий окусаң өмүрүң жөн эле өтүп кетип атпайбы ошол комментарийлерде каерine күлөбүз ушул да күлкү деп жазып коюшат да ал сөзсүз күлүш керек эмес ал максат айтып атабыз да биз ушундай адамдар бар ушундай деп эске алып койгула дегендей түшүнсө болот да анан сөзсүз эле каткырып күлүп андай ойлоп табыш мисалы үчүн ким Петросян деле же Галкин деле андай неме кыла албайт да эми ал жараткан берген өнөрү да ошондой күлдүрүш керек дегенде калып көчөдө деле ушундай деп жылмайып учурашат да сүйүнүп калам мен ушу түзүк эле адам деп ойлоп атат депчи бирок жашоо башка да жашоо мүнөз башка өнөр башка ошого жашоодо деле бирөөлөр мындай күлдүрөт деп ойлойт окшойт да мындай серьезныймы да жашоодо мындай олуттуу деп коебу мындай серьезный учурашып коем жау жакта эле сүйлөп эле күлдүрөм деген деле ой жок ушул теле аркылуу соцсеттер аркылуу элге бир жылмайып тартыласам деген эле ниет азыр сонун анан концертти башкача форматта өткөрдүм деп калбадыңызбы анан эл кандай кабыл алды ушундайга даяр экенби жалпы мен таң калтырганы концерттен кийин аябай көбү чалды биринчи күнү бүткөндөн кийин айтып койбой элең 20 адамга билет алмакпыз тааныш тууган достор деп анан 4-үнөн кийин чалгандар аябай көп болду 3-4 койдум да спорттордо укпай калыппыз деп кандай укпай бир 200 миң 300 миң расход кылып таргет кетирип буклет таркатып андай эч ким кылган эмес ар бир подъездге афиша илиптирип алдарчы радиоузелдер калбады азыр таргет эле кетирип коюп атышпайбы андай кылбастан бүт мындай рекламаны жакшы жасадык да бирок эми 100% толбоду бирок бир 80-70% болду анан балдар мындай таркатыптыр билеттичи таркатыптыр дагы анан сатышыптыр дагы мен андай эле неме кылбадым көзөмөлдөпчү бирок элдер бүткөндөн кийин аябай неме кылышты өзүмө дагы сурашты да мен мындай болот деп ойлободум эле мындай вообще сонун болду биринчи жолу болду мындай мен мындайды биринчи жолу көрүшүм дегендер болду эми мына күнү коебуз деген так план жок бирок ушу май айларынабы көрөбүз анан августка дагы августтун аягынабы сентябргабы анан буюрса январга койбойм январда өтө суук болот экен анан мен ойлоптум да январда элдин баардыгы бош болуп бүт баардыгы умура кетет экен умурагачы анан шаардагылардын баардыгы айылга кетет экен 31-inde эле кетип калышат экен ошого жаңы жылга чейин койсом болот экен деп ойлоп калдым эми дагы убакыт көрсөтөт бирок бул сахнага делечи энергия керек экен энергия күчтүү болсоң мындай күчтүү болсоң баягы өзүңө чакырып турасың дейт го баардык тартыпчы магнит сыяктуучу ошого мен чыгармачылык куудул болобу ырчы болобу баардыгын ошо спорт менен машыгып эрте туруп анан ушу көп окуш керек элден ой жүгүртүүсүнөн бийигирээк туруш керек да анан азыр мен көп 10 жыл болду чыкпаганыма 10 жыл эме куудулдар көрүп атам бир мындай таң кала турган эчтеке жок да ооба жеңил көрүп атам да мындай ачык эле баарын эле бетине деле айтам китеп окубайт эми билебиз да ким кандай ой жүгүртөт ички дүйнөсү кандай мындай карап бирөөнү талкуулаган акыбыз жок бирок билебиз да эми ушул эптеп эле күлдүрүш анан аял болуп чыгып башка кылып мындайдан качыш керек мындай айтайын деген ою болуп жатташ керек анан мүмкүн болсо жатташ керек анан эптеп эле күлдүрөм деп баягы көчөдөгү сөздү баягы айтканда элдер таң калбай атат окуп атам мен комментарийлерди элдер
сөккөндөр бар. Эми иштегендер бар. Мына Сайызбек деген инибиз аябай жакшы иштеп атат. Тынбайт. Сатираларды жазып керек болсо кайталаса керек мындай. Аракети жакшы, бирок бул жигиттер 40-тан ашып калды менин билишимчечи. Эми азыр кудулдар почти жок десем да болот. Мен бир ойлондурганы кудулдук өнөр жоголот окшойт деп ойлоном. Байкайсыңбы сен бир 30 чактуу эле кудул бар. Бир 5000 депутат болсо керек общийчи. Анан канча бир 10 000 айыл өкмөт болсо керек буга чейин. Азыр канча айыл өкмөт бар. Бирок 20-30 эле кудул бар экен. Мен президентке айттым. Кудулдардын мектеби депчи. Десем андай көңүл бурган жок. Ай, талант эми сен талант тиги Манас театрын көрүп алып айтасың да койчу эми аны деп койду, болду. Анан мен мындай кандай десем, дипломатический подход кылып, жазып, кат жазып, ушундай деп план сунуштубадым да эле кара сөзүм айтканыма маани бербеди окшойт. Эгер болсо ушул менчик мектеп курулса, Рахманразов деле ушул арман өтүп кетти. Бизге мындай ушундай бир студия болсо болду. Кудулдар келип, топтолуп, күлүп, олтуруп, кичине бир тамак-самак кылып жеп, сенде эмне оюң бар? Давай эмне кылайлы? Ке бүгүн да ушул жерге отурайлы саат 12-1ге чейин. Эс алып эле калгыла, жатып калат деген 2 комната бар. Мисалга да, жалаң эркектер болуппайбы? Ушундай кылып анан бири-бириз менен жакындап тез-тез учурашып туруп, күлүп, каткырып, бир нерселерди жазып, муну сен айт, муну сагалайык экен деп бир неме кылсак, азыр эң кудулдардын эң жашы эле 30 жашта болсо керек. Бир 15 жылдан кийин уже гастролго чыккысы келбей калды. Анан баягы Вайн деп кыска тамашалар, баягы тамашоо дагы ким? Эгемен деп чыгып атат азыр. Ошондой өтүп кетишти да жаштарчы. Эптеп эле күлдүрсөм, анан мындай азыр таанымал болсом дейт да. Булар 5 жылдан кийин же 3 жыл биз 1 сомдон концерт койгонбуз. 1 сомдон. Мен чоң иштешкендер билет, коллегалар. Алар эле айтып жүрүшөт. 1 сомдон концерт коюп, 300 окуучу кирет, бензин куябыз, курсак аш жүрө берет элек, сүйүнүп, эл кол чапканда сүйүнүпчү. Бүгүн мени кетирбей койду го, көрдүңбү элдерди депчи. Ошого кубанат элек да. Азыр болсо эч ким тааныбайт. 5000 эмеси бар, баягындай подписчиги бар, катталуучусу бар. Бирок ушундай катышпайсыңбы же интермедиа теги бу десең, интермедиа ойнойлу же катышып бер десең, канча бересиз дейт. Сразу 5000 сом дейт. Сразу акчасын айтат. Эң биринчи мындай элге таанылайын, элдин катмарына терең кирип, терең сиңип, анан чыгайын деген ой жок да. Азыр таанылсам, азыр популярный болсом, азыр көчөдө таанылса ушундай да. Бизде болсо ушул өнөрүбүздү тартуулайлы деген эле ой болгон. Анан эми Кудайга шүгүр, кайерде болсо деле 10 жыл деген бул өтө көп убакыт. 3-класстагы бала 20-га чыкты деген сөз да. Бирок дагы деле мындай таанып, билип, эми жаштар тааныбай калышы мүмкүн 2005тен ар жагычы. Бирок азыр мына эме тамашалар тартып кичине тааный баштаптыр кайрачы. Бирок эмгек керек. Мен эми кичине машыгып күчөтүшүм керек болду. Жаштарга чыгып, баягы илгери эсиңдеби, баягы шпагатка отуруп ырдаганым бар го, супагут деп. Ошону аткарышым керек болду. Мен өзүмө заставить этип, аны мына жаштарга стимул болуш үчүн, эми аны көрсөтүш үчүн эмес, өзүм эми убагында аткаргам да. 25 жылдан кийин кайра ушинтип ырдап атат. Кое уят биз мына 2010-дар кичине туруп чуркайлы, кыймылдайлы деген үчүн ошого аткарсамбы деп атам. Сен биз өзүбүздүн конушта көрүп атабыз да, саат 9-10 чейин укташат, анан кыймыл жок. Мындай жатышат да, телефон чукулап элечи. Мен шуну угуп көрүп туруп зээним кейит дагы, анан неме болом. Булар өтө токчулук заманда жашап атат, булардын жашоолору кыйын болот окшойт деп ойлойм да. Булар кыйналыш керек болду. Мен жаштарга айтат элем, өтө кыйналгыла. Жүгөрүн, баягы унун жегиле, загара деп коелу. Ошолорду жеп, анан акча таппай, чөнтөгүңөр калбай, жөө кетип, көзүңөрдөн жаш чыгып, ушундай болгула деп айтмакмын эркектергечи. Кыз кишиге беришибиз керек экен, кыздарыбызгачы. Сен айтып атпайбы, эркек баланы токчулук бузат, кыз кишини жокчулук бузат депчи. Анан кыздарыбызга, аял затына көбүрөөк гүл бергиле деп айтат элем ошол.
Сонун. Негизи 2005-тен ары билбей деле калды деп атпайсызбы? Мен өзүм деле 2002-мин, бирок сиздин тамашаларыңыз менен эле чоңойдум да. Азыркы күнгө чейин эсимде. Анан бүгүн Кудай насип этип сизди жаныңыздан көрүп аябай толкунданып сүйүнүп атам. Анан сурайын дегеним, негизи энергия жөнүндө сөйлөшүп калбадыкпы? Энергияны, мынча энергияны каяктан аласыз? Мурда көрүп жүргөндөгүдөй эле. Ооба. Кайсы Азыр деле энергияңыз чачырап турат экен да, мындай позитивдүү болупчу. Негизи адам өзүн өзү алдашы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Анан өзүн мен энергичныймы деши мүмкүн, баары чарчайт. Пендебиз да. Мен мисалы үчүн Оштон Бишкекке машина айдап келген болсом, эзилип калам да. Эртең менен тура албай сулк жатып калам. Мындай жашоодо жүргөнүм ушундай көрүнөт окшойт. Анан дагы көп айтат, сен жаман энергичныйсың депчи. Мен апам ушундай энергичный аял эле да. Негизи эркек бала апасын тартат, кыз киши атасын дегенге кошулам мен. Эми өнөрлөрүм кайсы бир деңгээл атам тартышы мүмкүн, өнөрүм. Бирок апам мындай чарчабаган аял эле да. Бирок ошондой болуп жүрүп жаш өтүп кетти. 49 жашында элечи, мен азыр 48-ге чыктым. Баары чарчайт экенбиз. Бирок мен энергияны каяктан алам десем болот, ушул үй бүлөм менен, анан по-моему соцсеттен алдык жөнүнсөң. Энергияны эми ушу ибадат кылып алабыз да, сурап жараткандандай. Кайрылганың бар да, ишенер, ишенер жаратуучуң бар да. Ошол. Анан айтып калбадыңызбы, жашоодо башкамын, анан сахнада башкамын депчи. Жашоодо мүнөзүңүз кандай жалпы? Жашоодо мындай серьезныймын, анан ачуум тезирак. Абайлап сүйлөш керек экен сизге. Ачуум жок, мындай туура эмес болгон жерде мындай ачуум келип кетет да. Акыйкатсыз болгон жердечи. Азыр дагы токтолуп калдым мен, 10 жылдан аштым, өтө токтолдум. Азыр сүйлөгүм деле келбейт. Жашоодочу аз сүйлөйм. Ооба. Сиздин дагы мурда ушундай тез элем да. Балдар билишет, ошол жерден не то сүйлөп, ошол жерден эле мушташып кетет элем. 35ден кийин токтолдум менчи. Ооба. Анан калыстык болбой жатса, сиз дагы ошол кайрылуу жасап чыгып, ачык айтып, элге кайрылуу жасап жүргөнүңүздү көп эле көрүп жүрөбүз да. Анан ошол мүнөзүңүздүн дагы кайсы бир деңгээлде зыянын тартып калган учурлары болгонбу? Эми адамга жагам десең зыян тартасың. Ушуну жараткан ыраазычылык үчүн айтып коеюн деген болсоң адашпайсың деп ойлойм да. Толтура болот жүрөктү оорутканчы. Мен мурда аябай мындай терегет болчумун. Чычалапчы. Ачуум келип, керек болсо личкасына чейин чалып, мага чал деп, жана телефон номерлеримди таштап, любой соцсеттин, YouTube болобу, башка болобу. Көрсө баягы макалдар туура эле экен да. Келбен кете бериш керек экен. Сен ичиңдеги ниетиң кандай да, ошого жараша эле болот экен. Колдоп, мисалы үчүн көп эле мындай кайрылуулар кылып жүрөм. Азыр деле күн сайын кайрылуу кылгым келет, мындай андай деп, бирок ачуум келип ушундай болгондон комментарий жазып, ошо менен деп отуруп калам да. Кечээ мына өзгөндөгү улакта мисалы үчүн канча мусор жатат да талаадачы, тоолордо. Ошону көрүп туруп комментарий жаздым. Неме деп жаздым? Бул таштандылардын баардыгы адамдардын ички дүйнөсүн чагылдырат деп жазып койдум да. Жеңилдеп калдым кая. Кайрылуу кылайын дедим. Туугандар, уялбайсыңарбы депчи. Бетиңер барбы деп. Ошентип айтайын дейсиң да, бирок ким угат, же туура эмес кабыл алат, же сөгөт. Эми сөккөн деле мага кызыктырбайт. Бирок айтып койсом жеңилдеп калам. Ошол айтып коеюн деп келдим дейсиң. Сонун. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетиптир. Эми элеби? Зымыра учуп кетиптир. Аябай кызыктуу болду. Келип бергениңизге рахмат. Кызык болдубу? Дагы да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мен эл журтка жалпы элибизге кайрылуу кылып коем да. Элибиз, журтубуз. Мен мактанып айтпайм, дайыма айтып жүрөм. Кыргызстандан сырткары көп жерде болдум. Кыргызстандын ичинен эмес, ошол үйдүн коргонунан чыкпай, бирок акыл айткандар бар да. Мен эркектерди айрыкча айтмакмын, сыртка чыккыла депчи. Анан спорт менен машыккыла демекмин. Мындай адам тез эле көз өтүп кетиши мүмкүн да. Кыймылдап эле, мен айрыкча мына Бишкекте аябай байкалат да. Жеп эле жатышат. Жеп эле, налып эле, жазып эле саясат. Зачем да өзүңүн жашооңо мощный кыл,
өзүңүн ден соолугуңа кара, өзүңө өнүктүр, дин менен жаша. Эркектер сырттан динди үйгө алып келип бер, аял зат үйүнө алып кирип кетип, ошону пайдаланып жашаш керек. Эне медресе деп атпайбы? Аял затына ошол жол көрсөтпөгөн эркектерди мен мындай күнөөлөйм да. Себеби алып келбейт да. Ошол жигиттер, кыргыздын мырзалары мындай сакалды коюп алып, тамеки чекпегиле, көчөдө динге сөз тийип атат. Сакалды койсоңор жараткан ыраазычылык үчүн мен азыр коюп кое алам. Бирок мен коюпчу мындай жүрө албайм да. Мен кантип күлдүрөм да? Мен динге сөз тиет. Меники мындай өсөт, монда капкара кылып коюп алып, анан маселени чечебиз деп турайынбы, мисалга. Эми алар турабай койду эскилерди. Бирок сакалды мындай мен татыктуу болоюн, ошого коем деп жүрөм. Буюрса коебуз, ал убакытта келет, кайсы бир убактардачы. Мүмкүн 1 жылдан кийин келет, мүмкүн 5 жылдан кийин. Баягы жүрөккө толук ишенип отуруп, сакал коюп, мындай ойлонуп отуруп сүйлөп каласың, ошол убактарда келет. Мен ошону эли журтубузга айтам, анан аял затына жол көрсөтүп, динди алып келгиле, жигиттер, мырзалар, үй бүлөңөргө деп айтмакмын. Анан кыздарга баягы хижапты кийип алып тойлордо бийлебегиле, ошону айтып коеюн дедим. Ийгебай сонун кийген да, мына динди деп ойлойсуңар, чыгып алып мынтип эзип коюп атпайбы? Кыздар да. Ошону айтмакмын. Эли журтубузга ыйман, ынтымак. Өтө токчулук болуп атат Кыргызстанда. Ачкалыктан ооруп атат же тиги болуп туруп угуп элекмин мен. Токчулуктан ооруканалар толуп атат. Шүгүрдөй эле ушул азыркы заманда биздин чоң аталарыбыз күткөн да, эңсеген. Ошол жашоодо биз азыр жашап атабыз. Бирок элдин бардыгы стрессте, телефондончу. Рахмат.